Жаңылбасак ушул цирктин ичине ушул жерге бир 2000дей киши батат, 1850. Анан болгон жарык ушул. Бул репетиционный жарык, ортодо дагы светтер бар, бирок ал деген өтө эле аз цирк артисттерине. Мисалы, воздушный номерлерди чыгарыш үчүн жакшы жарык керек. Башка номерлерди дагы репетиция кылыш үчүн жарык керек. Анткени артисттер көрбөй кулап кетиши мүмкүн. Бул өтө эле травмоопасный вид искусства. Өзүңөр абалында көрүп турасыздар, могу сиденьяларыбыз дагы алмашпаганда көп болду. Ушундай сиденьяларга адамдар мисалы 1,5 саат кантип отурушат, белдери ооруп, колдору ооруп чыдабай кетишет да отурганына дагы. Бул жакта манежде да көрүп атасыңар, эшери эчтеке жазалган эмес. Чапталма үстүнө кылып эле жазышкан. Цирктин ичи өзү суук, өтө эле суук. Көрүп атасыздар, курткачан жүрүшөт баары, жылуу кофта кийип жүрүшөт. Буга бир 2010-жылдан кийин жаңылбасам, ушу 2012-жылдары экен, бир 56 миллион сом бөлүнбөдү беле. Капиталдык ремонтко депчи, ошол ремонттон кийинки акыбал ушул болот экен. Ушул болуп атат ремонттон кийин. Циркте негизи эле косметический ремонт эле өткөрүлгөн, конкретный капитальный ремонт болгон да эмес бизде. Көрүп атасыздар. Башка жерлеринде көргөзүп берейин сиздерге. Жыл сайын да, жыл сайын ушу башка мамлекеттерден ушу канча келишим менен канча оюн-зок көрсөтүлөт бир жылда? Орто эсеп менен. Бир жылда жок дегенде 5-7 программа келип кетет чет мамлекеттен. Башка артисттер ошол циркти арендага алып представление, концерт коюп кетишет. Бир ай, 1,5 ай, 2 айга чейин коюшат да айрымдары, туурабы? 1 айга чейин коюшат. 1 айга чейин. Анан ошондон деле баягы эл көп эле келет да, көбүнчө жаш балдарын алып келет, анан ушундан да каражат циркке жакшы эле түшөт. Эл көп эле келет, жакшы эле каражат түшөт, бирок кайсыл жагына кандай кетет экен, кайсы жагына кандай бөлүнөт экен, анысы биз билбейбиз. Ушу цирктин көрүнбөйт дагы. Цирктин эле айрым эле аттуу баштуу артисттер айтып атпайбы, ушул чет мамлекеттерден келген ушу оюн-зоктордон ушу жетекчилик цирк аябай чоң акча табат. Ошонун көбү эле сол чөнтөккө кетип калат деп. Сиздердин да кабарыңар барбы же бул боюнча далил жетиш? Сүйлөп эле койсом болобу? Ушундай кичинекей үйлөрдө 5-6 кыз болуп кийинип представленияга даярданышат. Болгон бүскүсү ушул мына мисалы боёнуп даярданганга бир стол болуш керек, бүскү болуш керек, жөнөкөй эле норматив боюнча да. Бизде вот көрүп атасыздар, эчтекебиз жок. Бардык эле артисттердики ушундай да. Бардык эмес, бери жактагы гримердер бар, мындан да жаман. Мындан да жаман адамдар турат. Ошондон көрүп коелу. Бул сиздики окшойт, Бул биздики. Могу жагын айтып. Меники.